Кутмандуу күнүңүздөр менен биздин порталдын көрүүчүлөрү, бүгүн биз Кыргызстанга инвесторлорду тартууда кандай шарттар болушу керектиги деген темада маек курабыз. Конокто Тоо-Кен тармагында бир топ инвесторлорду Кыргыз мамлекетине тартып, ишкерлик кылган Алмаз Туманов конокто. Алмаз мырза, саламатсызбы? Кош келипсиз биздин студияга. Анан Алмаз мырза, сизге алгачкы суроом бул инвестициялык климатты жакшыртуу үчүн эмне кылуу керек? Кандай кадамдарга барсак болот? Рахмат. Сурооңузга абдан жакшы суроо. Бул тапта аябай көп ойлондура турган маселелер аябай көп. Азыркы учурда Кыргызстанга келе турган инвесторлордун да саны азайгандыгына байланыштуу көп учурда өзүбүз да мониторинг жүргүзөбүз. Мурдакы учурлардагы катачылыктардын азыркы келген үнү десек болот. Мурдакы өкмөттөрдүн. Бул биринчиден, экинчиден анан каттоо жана уруксат берүү кагаздарында да ушул шарттарында да бир топ орчундуу деп айтып калышат келгенибизге инвесторлор. Азыркы учурда келген инвесторлор бизге көбүнчө эле Кытайдан жана Турциядан болуп калды. Анан европалык жана алыскы мамлекеттерден келиши уже азайып атат, бирок бул тапта иш жүргүзүлүп бир топ оңчулуктар болот. Анын айтып аткан себеби булардын өзүнүн мамлекетине салыштырмалуу иш жүргүзөт бул тармакта. Бизде мисалы үчүн Кытайда моундай же Турцияда моундай деген сөздөр көп айтылып калат. Бирок азыркы учурда өздөрүнүн мамлекетине дагы экологиялык жактан жанагы өнөр жай коопсуздугу боюнча дагы бир топ иш чаралар бузулгандыгына байланыштуу. Булар азыркы биздин мисалы үчүн Орус мамлекетинин, ошол эле биздин Кыргызстан, Казакстандын мыйзамдарына дублировать этип кайтылып атат. Ошого байланыштуу өздөрүнө да өзгөрүүлөр бар, бирок бул таапта түшүндүрүү иштерди жакшы жүргүзүп атабыз. Кудай буйрса оңой болот. Рахмат. Кийинки суроо бул инвестор бул ишкер да. Ал бул Кыргызстанга келатканда негизи эле кайсы бир мамлекетке барса дагы инвестор ал сөзсүз пайда табууну көздөйт. Анан ошол эле кезде ал ошол өлкөнүн, ошол элдин кызыкчылыктарын эске алабы инвестор, же биз кандайдыр бир аларга талаптарды дагы коюшубуз керекпи? Сөзсүз түрдө эске алат. Ар бир келген инвестор салган акчасын тез убакытта кайтарып алганды көздөйт. Ал акча өзүңүздөр билесиздер, өз макалда деле айтылат, акча тынчтыкты каалайт деп. Аны сөзсүз түрдө инвестор өзү да түшүнөт. Ошого байланыштуу ал дагы жергиликтүү калк менен, бийлик менен мамиле кылганга аракет кылат. Арасында деле жамандары болушу мүмкүн, бирок көп учурда ушул түшүндүрүү иштерди инвесторду чакырып келген биздин жарандар иштерди жүргүзүш керек. Мисалы үчүн бизге окшогон бизнесмендер алып келип Кыргызстандагы каада салттар кандай, ушул жергиликтүү, мисалы үчүн өзү эле Кыргызстанда 7 региондун 7 өзүнчө каада салттар бар. Ал региондорду бизде моундай салт бар, эл менен мындай кыласың, мындай мыйзам бар, экологиялык моундай шарттарды бузбашың керек деп түшүндүрүү иштерди жүргүзүп, ошого макулдашылып туруп, анан кийин ишти башташ керек. Ал бир. Экинчиден, мамлекеттин өзүнүн талаптары бар. Ушул тарап мыйзам чегинде көрсөтүлгөн. Ошону дагы баса белгилеп, айтып, ушуну бузбай иштешиң керек деген түшүндүрүү иштер болуш керек да. Эң баштапкысы бул жерде чоң роль бул түшүндүрүү иштери жүргүзөт. Бул инвесторго дагы, элге дагы. Азыркы учурда инвесторлордун саны азайды. Көбүнчө келип аткан инвесторлор баардыгы Тоо-Кен тармагына кызыгып келип атышат. Анткени Союз убагында курулган биздин завод фабрикаларыбыздын баары уже талкаланып бүткөн. Ага кызыга турган эч кандай эмеси жок. Ошого байланыштуу Тоо-Кен тармагындагы эң баштапкысы баалуу металлдар, алтынга байланыштуу жана башка окшогон металлдарга кызыгышып келип атат. Анан бул деле дагы баса белгилеп айтып кетиш керек. Мурдатан жүргүзүлгөн катачылыктардын негизинде азыр ушул ишке келип калды. Бирок эң баса белгилеп айтып кете турган нерсе, менин өзүм көз карашым боюнча, анткени мен ушул тармакта катышып атам. Азыркы учурда өкмөт жана президент бир топ иш чараларды кылып атат. Ушул жактан инвесторду кайрадан тартып келүү багытында. Анан эң баштапкысы ушул учурда өздөрү да мониторинг жүргүзүп, кайсы жерде катачылык кеткен, кайсы жерде оңдогонго, тез арада оңдогонго шарттарды иштерди жүргүзүп атат. Эң башкысы эмнеге айтып атканым, бизге окшогон мурда бизнесмендер кайрылуу кат жүзүндө жазып кайрылсаң, мындай көңүлгө алынбай калып кетчү эле. Азыркы учурда ушул маселе аябай тез аранын ичинде кабыл алынып атат, тез аранын ичинде сүйлөшүлүп атат жана тез аранын ичинде чечилген иштерди жүргүзүлүп атат. Ушул жагынан өнүгүү болот, Кудай буйрса. Анан акыркы убакта айрыкча ушул сиз айтып калдыңыз, инвесторлор ген тармагында көп келет деп, жана Тоо-Кен тармагында ген тармагына кызыккан инвесторлор коомду кандайдыр бир бүлүндүргүч катары элес калтырууда. Анан буга кимдер күнөөлүү? Ушундай ойдо калып атышат чын келгенде көп учурларда. Бул да көп учурда түшүнбөстүк болуп атат. Түшүнбөстүк эмне тармактан? Мисалы үчүн эле могу алтын иштетүү багытында деле айтайлык. Алтын иштетүүдө эки тармак бар. Мисалы үчүн бул өнөр жайдагы ташты майдалап чыгаруу. Экинчиси жууп, кумдагы алтынды жууп чыгарышта.
өнөр жайдагы алтынды чыгарууда көп учурда алтын менен уранды байланыштырышат. Элге барсаң эле алтынды казбаш керек, казсаң эле уран чыгып кетет теңдемде деп. Бул ошол элдин түшүнмөстүгү. Ушул түшүндүрүү иштерди биринчи бараткан компания өзү түшүндүрүш керек. Анан компаниянын өзүнүн жумушчулардан өтө квалификациясы жогорку, жакшы сапаттуу инженерлер иштеш керек, кесиптештер иштеш керек. Анан үчүнчүсү мамлекеттен бул жана көзөмөл жүргүзүп, алдан түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Ушундай иштер болбогондугуна байланыштуу, эл менен инвестордун ортосунда мамиле түзүлбөй калгандыгына байланыштуу көп учурда инвесторду ушундай жаман ойдо калып атат. Дагы баса белгилеп кетчү нерсе, өзүбүздүн эле инвестордор эле күнөө эмес, өзүбүздүн эле кыргыз балдар эле күнөө. Жанагы инвесторду тартып алып келген бизнесмендерде. Көп учурда бизнесмен өзүнүн жеринен, билген жеринен, мисалы үчүн алтын бар жерге инвестор тартып алып келет. Ал өзүнүн эле туугандары, өзүнүн эле тааныштары, ушуларга жакшынакай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп коюш керек болчу да. Анан ал бир адамдын артынан инвестор жаманат болуп калат. Чынчына келгенде инвестор бул бизнесмен, акчасын салат, ошол акчасына өзүнүн кайры пайдасын чыгарып алыш керек. Жумуш ордун түзүп берем деген ойдо келет, ушунун баардыгын туура пайдалана алышыбыз керек. Туура пайдаланбагандыктан мондай бүдөмүк ойлор пайда болот. Туура пайдалануу үчүн кандай кадамдарга, кандай шарттарды, кандай эрежелер керек бизге? Эрежелердин эле кереги жок. Бул жерде таза иштешибиз керек. Анан эң баштапкысы, мен мисалы үчүн айтып аткандагы бир мисал катары айтып коеюн. Бизге окшогон бизнесмендер алып келет, элди экинчи планкага коюп коет, унутуп калат. Анын болсо сөзсүз түрдө бир кудасы өкмөттө иштеген болот, же тууганы аким болот, же губернатор болот, ушуларга таянып алып иш жүргүзөт. Бирок азыркы учурда эл менен биргеликте ишти жүргүзүш керек, ошону түшүнүш керек. Эмнеге дегенде, уруксат кагазын эң аягында эл менен аласың. Айыл өкмөттөн эл менен чогулуш өткөзүп туруп, ушул жерде жайлооңордо моундай жериңер бар экен, ушул жерде казуу иштери жүргүзөбүз, моундай иштер болот, силерге ушунча бюджетиңерге акча түшөт, ушунча адамды жумушчулар менен камсыздайбыз, моунча доход болот деп туруп прогнозун айтып түшүндүрбөсө элдер макул болот. Ушул иштер жүргүзүлбөй атат да. Айтпай туруп эле барып эле каза башташат, дегенде кыла баштайт, мындай баштайт. Анан кийин бүдөмүк ой келип, бул эмне кылды деген ойдон анан ыз чыгып атат. Ушул жерден бир гана эл менен тыгыз иштешүү керек экен да. Анан өзү деги эле өзүнүн опытуга караганда түшүндүрүү иштерди туура жүргүзсөң, эл жакшы кабыл алат, мамиле жакшы болот. Түшүндүрүү иштер жүргүзбөсө эл кабыл албайт. Ошондой болот бизде. Анан кен иштетүүчүлөрдүн ушу тоо кен тармагындагылар көпүнчөсү сырткы инвесторлор. Биздин себеби эмнеде мунун? Анан ички биз өзүбүздүн ишкерлер ушул тармакта иш жүргүзүп кете албайбы? Жок, ал да мындай эки бөлүнөт деп айтсам болот. Мисалы үчүн көмүр тоо кенинде дагы мисалы үчүн көмүр кенин иштеткендер өзүбүздүн эле жергиликтүү бизнесмендер. Алтын кен жана башка окшогон металлдарды иштеткендер сырттан келгендер. Анткени эмнеге дегенде көмүрдү иштетүүнүн процесси өзү жеңилирээк болуп атат. Алтындыкына технология жана көбүрөөк акча каражат талап кылгандыгына байланыштуу биздин жергиликтүү бизнесмендер бул тармакта көп ишенишпей акчасын салбай атат. Сырттан келген инвестор ошого көп болуп атат бияктан. Сырттан келген инвесторлор. Бизде деле өзүбүздө жетиштүү бизнесмендерибиз бар, бирок бул тармакта өздөрүнүн түшүнүгү жок болгондугуна байланыштуу акча салбай атат. Анан өлкөдө мындай негизи эле өкмөт инвестициялык климатты жакшыртуу үчүн жасашы керек болгон кандай иштер жасалбай жатат учурда? Дагы жакшыртуу үчүн. Мындай деп жооп берсем болот бул суроого. Бир гана өкмөт деле карап отурбастан, бир жерде өзүбүздүн калктан бул жака аралашышыбыз керек. Бизге окшогон жаш жигиттер, жаш бизнесмендерден аралашышыбыз керек. Анткени бир эле өкмөттүн гана көзүн карап отурганда бул жерде көп маселе чечилбейт. Анткени мурда дагы бир байкап айтып кетчү нерсе, өкмөттүн эң бир чоң катачылыгы мурдагылар кагаз менен гана иш жүргүзүлгөн болчу. Өндүрүш токтоп калган болчу. Союз таркап кеткенден кийин бири-бирине кагаз жазат, арызга деле кагаз менен жооп берет. Ушул кагаз ишт менен жүргөндүгүнө байланыштуу көп жерде чыр болот эле. Азыр өкмөт түшүндү уже. Түшүндүрүү иштерине багытталып атат. Анан кийин мурда кен тармагында көп учурда өзүнүн тааныштарына, туугандарына лицензионный площадьтарды берип, бир президенттин эле көрдүңүзбү баягы коопсуздук кеңешинде айтпадыбы? Бир адамга 46 лицензия берилиптир депчи. Ошого окшогон баягы орусча айтканда несправедливый шарттар болгондугуна байланыштуу азыр өкмөт аны түшүндү дагы кайрадан тегиз караганга багытталып атат. Даже керек болсо мен айта турган нерсем, өкмөт уже өзүнүн мамлекеттин өнүгүү багытында иштер жүргүзүп атат десем да жаңылышпайм. Анткени түшүнүшүм боюнча булар азыр мамлекетке лицензияны кайра тартып алып, лицензияны инвесторду кайра мамлекет менен чогуу биргеликте иш жүргүзүү багытында саясат жүрүп атат. Эми өзгөрүш бар, Кудай буйрса. Мурдагы өкмөттөргө салыштырмалуу. Мен 10 жылдан бери бул тармакта жүрөм. Инвесторлорду тартып келебиз. Биринчиден
көп учурда өзүмдүн даяр эмес болгон учурларымдан дагы туура суроолорго жооп бере албай, даярдала албаган үчүн дагы ката чылыктарым болуп, көбү нерселерим кетип калган учурлар болгон. Ушул айыптардын баардыгын эске алып, кийинки келе турган жаңы инвесторлор учурунда даярданып, анан иштерди жасаган учурларыбыз болду. Бул биринчиден. Экинчиден, жакшы команда болуш керек бул жерде. Бир гана жалгыз адам өзү иштей албайт, өзүнүн эле жакшы юристи, өзүнүн жакшы финансист болуш керек. Анан геология тармагындагы жакшы бир адис менен иш жүргүзүш керек. Анткени геология тармагында, бул алтын кен тармагында да бир топ азыркы учурларда маалыматтарды өзгөрткөн документтер да көбөйүп кетти биздин учурда. Анан жер сатмай, лицензия сатмай дагы модага аябай көп айланып кетти. Ушул учурда дагы жер адиси, геология адиси жакшы болгондо болсо, иште ийгилик болот. Анан өзү иштеп аткан иште ийгиликтер билбесе, ийгиликке жетиш өтө кыйын учурлар көп болот. Анан бир максатты алдыга койгондон кийин жаштарга айта турган нерсем, көз жете турган иш боло турган болсо, аягына чейин көгөрүп өжөлүп туруш керек. Мына ушинтип биздин Алмаз мырза менен болгон маегибиз соңуна чыкты. Кийинки маектерден жолугушканга чейин саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.